Бүткүл Талаш шаарынын тургундарын түшүлткөн саркынды сууларды тазалоочу жай маселеси 22-июль күнү Талаш шаардык кеңештин Аманат фракциясынын демилгеси менен өткөн кезектеги көчмө жыйынында каралды. Эл менен жолугалы деп жыйынды ушул жергиликтүү кеңештин, шаардык кеңештин депутаттары, Аманат фракциясынын депутаттары демилге көтөргөнбүз. Негизги маселе багы ушул очной сооружениябыздын чоң көйгөй болуп атат. Ошону көтөрүп, ошонун чечүү жолун издейли деген негизде чогулуп атабыз. Жыйынга Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков, Талаш шаарынын мэри Шабданов Аскар жана Нуржанов айыл аймагынын жетекчилиги катышты. Саркынды суу, водопровод жана башка маселелерди келгиле эл менен кошо чечишели, 60га 40 кылайлы дедик. Баягы сүйлөгөндөн ишке түшкенбиз да. Той сөйлөрдүн баарын токтотуш керек. Иштейли. Анткени бул келечектүү шаар, баарыбыз билебиз. Кичинекей болгону менен, бирок келечеги кең бул. Биз азыр Аскар мырза өзү билет, Талаш шаарына чоң компаниялар келгенге даяр. Бирок ушул канализациянын негизинен, суунун негизинен келе албай чоң имараттарды курганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Бул маселе көп жылдардан бери чечилген эмес. Азыркы саркынды сууларды тазалоочу жайдан жагымсыз жыт чыгып, жергиликтүү тургундардын дагы тынчын алып келет. Айылдын жергиликтүү элдерине түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү эң биринчиденчи. Азыр биз бул жерде чечкен менен элдер укпагандан кийин, толук укпагандан кийин алардын жакшы бир психологиясына туура келген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзүбүзчө дагы сүйлөшүп, ушул маселени чечкенге аракет кылабыз. Көп жылдан бери козголуп келатыр. Очистный сооружение. Бирок мына айыл өкмөтүнөн бияк өйдөнкү айыл кошуларын ылдый бияк бүт эле экинчи бригада айыл өкмөтүнүн жеринде. Мына биринчи жолу болуп атам. Кайта мэриянын группасына киргем, аяктан көп нерсени окуп турам, өзүм да кат жазам. Анан бул бүгүнкү чогулушуңар жакшы болду. Биз адабырет этебиз, муну кол көтөрөбүз. Анан эми өзүңөр айткандай шаардын эли менен айылдын эли баягы айыл өкмөтүнүн эли чечсе болот экен да. Ынтымак эл. Саркынды сууларды тазалоочу жайдын курулуш иштеринин биринчи фазасын дээрлик 95% аяктап калган. Эл өкүлү Бактыбек Чойбеков курулуш иштеринин экинчи фазасын тездетүү боюнча Талаш шаарынын мэрине тапшырма берди. Аскар мырза, сизге тапшырма, шуну жакшылап эртерээк ушул биринчи фазасын бүтүрүп аяктасаңар, биз экинчи фазаны ушу ратификациясын өткөзүп бергенге биз да аракет кылайлы. Талаш шаарынын ген планы 2017-жылдан бери чечилбей келет. Эл өкүлү Бактыбек Чойбеков бул маселени тез аранын ичинде карап чыгуу керектигин белгиледи. Ген план маселеси боюнча да болот. Мынакей, сиздерге баарыбызга керек бул ген план. Бул шаардын өсүшүнө кайсы жерде промзона болуш керек, кайсы жерде спальный район болуш керек. Ушуну да эртелеткенге аракет кылыш керекпиз да. Бул сиздин түздөн түз бир ишиңиз да. Азыр биз ушуну тактап туруп, анан ошо ирети менен ишке барсак абдан жакшы болот эле да. Мына сиздердин алдыңыздарда жетекчиңиздер турат, мына депутаттар турат, мына Алмаз байкелер дагы келди. Ушу туш тараптан жардам берейли деп. Чогулган эл Бактыбек Чойбековго терең ыраазычылык билдирип, ак бата менен узатышты. Бактыбек, мынагы депутаттардын ичинен эң аш сен болдуң айдан. Эл менен аралашкан Бактыбек деген депутат чыкты. Элдин көйгөйүн чечкенге аракет жасап атат. Эл кыдырып жүрүп атат деп эл айтып атат. Ушул жолуңан калба балам. Элдин назарына келип кал. Кудайдын назарында турасың. Ушу багатыңа жаңылба. Жан дүйнөң жарык болсун, ойлогон оюң акылмандык болсун, баскан ишиң касиет болсун, сүйлөгөн сөзүң элиңе жугумдуу болсун. Айткан тирек ак болсун, жолуңа бата болсун. Оңду. Беле. Кел.